дагы да чыгабыз биз. Себеби азыр менмин деген мусулман мамлекеттер Кыргызстанга суктанат. Кыргызстанда канча каары бар экенин эч ким билбейт азыр. Статистиканы билбейт. Себеби күндөн күнгө каары чыгат бизде. Статистика жок. Бирок ушундай мүмкүнчүлүк келип атканда биз дагы 50 жыл, 100 жыл, 200 жыл, балким кыяматка чейин алдыга жылып алышыбыз керек. Кандай? Бүгүнкү каарлар эртеңки кадрлар да булар. Бүгүн Курандан кабары бар адам эртең коррупция кылбайт. Мамлекеттин жерин сатпайт, педофил болбойт. Ал арам экенин билет да. Ал Куран жаттаган, Курандан кабары бар адам эч убакта бул ыплас ишке барбайт. Азыр биздин ойлошу мүмкүн да мекендештер, эми бул каарлар көбөйүп атат, эмне пайда бар bundan? Жок. Бир үй бүлөдө бир каары болсо, ошо каарынын берекеси башка балдарга да тиет. Мен буну так айта алам. Бир семьяда 5 бала болсо, бирөөсү молдо каары болсо, мисалы үчүн молдо болбой эле койсун, каары болсун, Курандан кабары болсун, болду. Ошол оң кол менен жегенди үйрөтөт. Ошол кредит арам экенин үйрөтөт. Ошол мисалы үчүн арак арам экенин үйрөтөт. Ал үйрөтпөйт, ал жашоосун алып келет. Тигилер ошондон таасир алат. Мен практиканда өзүмдүн жашоомдо көргөм. Бул нерсе жемишин берет. 5 бир үй бүлөдө бирөө сантехник, бирөө юрист, бирөө экономист, бирөө банкир, бирөөнү Куран жаттатып кой. Ошол калган баарын алып келет. Бүгүн Куран жок үй бүлөдө биз көрүп атабыз да, нелер болуп атканын. Дин жок адам нелер кылып коюш керек, нелер кылып атканын биз билип атабыз. Динде жок, ошол Курандан кабары жок, Алланын сөзүнөн кабары жок, пайгамбарыбыздын сөзүнөн кабары жок. Бир үй бүлөнү чачыратып койгондор бар азыр.